Assalamu алейкум, бир туугандар. Кезектеги сатыла турчу даяр бизнес мини маркет сатылат. Өзүбүздүн продукциялар сатылган дүкөн. Бул жер туугандар арендасы 150 миң рубль экен. 37 квадрат метр, баасы миллион деп атат. Болушу миллион деп атат. Негизи авитолорго 1,5 миллион деп чыгарган экен. Чалуулар болуп атпыр да, бирок өзүбүздүкөлөргө насип этсин деп миллионго койду. Шаршылык түрдө сатылат. Ичидеги полный оборудованиялар бардыгы өздөрү карайт экен да. Кроме эки холодильниктен сырткары, ошол эки фирманын холодильниги бар экен. Алардан сырткары полканын бардык нерселери ушул жер өздөрү алып кураштырган экен демекчи. Күзүмүкүдө турабыз туугандар. Күзүмүкүдөн 5-выхтынан чыккандан кийин бир канча 1-200 метр бериде эле да 5-выхтан чыккандан кийинчи мына могу жерден анан выхт көрүнүп турат. Бул жер билсеңиздер керек. Жерешур чайханасы бар. Парикмахерский эконом бар. Бул жерден ачышына тартканбыз. Азырдан иштеп атыптыр. Элдер көп өткөн жерде мындай айткандачы парковкалар бар бул жерде. Наркы жактарда парковкалар бар. Кирди чыктыга каттаган агалар ушул жерде турушат. Хан самса бар бул жагында. Бул жагындан бир магазин бар туугандар. Бир ичин көргөзөлүктөн бул жерде полный обзор кылып коелуга. Жүрүңүздөр. Анан кыргыздар көп жашаган метролордун бири болот могу Күзмүкүдө билсеңиздер керек. Жүрүңүздөр көргөзөлүк. Полкалары мына байкаңыздар. Нан койгон полкалары, мөмө жемиштер сатып атыптыр. Бул жерде бир семья алып иштеткен болсо, жакшы иштечүдөй экен да. Күнүмдүк выручкалары 55 миң, 60 миң дейт. Мында майрам күндөрү 100 миңге чейин чыгып атты выручкаларыбыз дейт. Выручка жакшы дейт. Эл көп да үйрөнүп калды дейт да. Бирок рекламасы жок. Ушундай жетиптир да. Реклама кылдырган болсо жакшы келет анан доставкалар иштесечи. Мына ушул бардыгы. Оптун баады алсаңыздар негизи мынанын баарын эле арзан эле берет негизичи. Рыноктарда. Шириниктер, сухофрукту саткан мындай койгон полкалардан бери мына холодильниктери эт сатып атыптыр бул жерде. Мунун бардыгы өздөрүнүкү туугандар. Ушул өздөрү алып келишкен экен да. Раковиналар бар экен, полкалары ушул как магазиндегидей эле. Мына Пепсинин холодильниги ушул фирманыкы экен, анан не дейт? Чувствая дейби, ушул холодильник ушул фирманыкы экен. Кассовый аппараттары полный бар жогу бар экен. Ипу менен келип ишти баштап ишти кыла бересиздер. Бул жакта холодильник оборудованиядан кымбат турган холодильниктер. Булардан өзүбүз алып келдик дейт. Ушундай. 2-3 күндөн бери товар келбейди, бир аз азайып калды дейт мына продуктларычы. Ато күндө эле алып келип аткан экен эле да. Ушундай, полкалары ушундай туугандар. Басын айттык, номерин жазып койдум. Адресин жазып койдук. Метрого жакын жерде экен. Чалып байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Выручкаларını ушул жерден дептерге жазып койдук полный деди. Ошону көрүп жанагы анализдейсиздер да. Анан айтып коерум, айтып отурган нерсем сопровождение кылып берем деп атат. Ала турган адам келип карайт. 2-3 күн карайт, бир жума карайт, көрөт. Кандай болот, көз жетеби кандай болот, анан алат туугандар. Андыктан түшүнбөй комментарий жазбайсыздар деп үмүттөм. Мындай өтө берсеңдер анан. Байкаңыздар. Бул жерге полка коюп, мындай полиэстерет коюп, распродажа нерселерди коюп сатса да болчудай эле жер экен да. Ошондой. Негизи ичиндеги товарлар эсептеп чыкканда деле бир 400 миңдиктей товарыбыз бар ичинде деп атат да. Эми санап көрөсүздөр калганында. Жүрүңүздөр. Дальшедан көргөзүп коеюн. Каерде? Эконом стрижка. Өзүбүздүн жигиттер иштейт бул жерде. Чачты кыскартып кетсеңиздер да болот. Жазылып келсеңиздер болот номерлери өзүнүн бир көргөзүп коелук бул жакта. Чач кыскартканы келип тургула. Өзүбүздүктөр иштейт. Хамза деген жигиттики бул жер. Ар дайым чачты алып турам өзүм дагы келипчи. Жүрүңүздөр, дальше көргөзөйүн. Анан мына торговый центрдин подвалында парковкалар ачылып тур. Сааты 100 рубльден экен. Жерешур чайханасы бул жактан бир обзор кылып коелук. 24 саат бою иштеп атат азырчы. Анан дагы бир нерсени айтып кое турган нерсе. Кече ооруп аткан балдарга дагы 100 миңдей акчаны беришти. Кудайда барасы болсунчу. Заказын аштардан заказ берсеңиздер болот туугандар. Бул жакта кабиналары бар. Аш, курдак, бардык заказной аштар, асар шашлыктар бардыгы бар. Сусунуктары бул жагы бар. Ассаламу алейкум. Мунун бир кабинасы бар. Телевизорлор бар экен.
5-6 адам отура турган кабиналар бар. Келип, чай пай ичип турсаңыздар болот. Жакшы, иштер ийгилик кылай жүргүлө. Дальше көргөзүп коеюн. Оğuz Açar'da adam аябай көп болот. Анан менен номер сурасаңыздар, той томолок башка нерселер өткөрөм, Куран окутам дегендерге мындай скидкамен пулдон кешин арзанат кылып берет. Мен мага жазсаңыздар мен номерин берем. Эсичочу. Анан интернеттен деле Яндекс картадан карасаңыздар, полный бар жок жанагылар бар. Номерлери коюлган дегендей да. Полный обзор кылып берейин бул жерде. Кан самса, бул жакта ачылышынан тартканбыз. Ачылышынан тартканбыз бул жакта. Хан самсагадан адамдар көп келет негизичи. Бул жерден адам өз негизи көп өтөт. А бул четинде бир магазин бар экен, өздүклөр бул дагычы. Четте. Кыргыз продукциялар саткан дүкөн бул дагы. Адам көп да негизи бул жерде, бул пешоход бар. Метро мына 5-чы вакыт көрүп турам, 5-чы вакыт. Бул жакта парк бар. Ходовой жер мындай айтканда туугандар. Ишиңиздер ийгилик, карап көрөсүздөр, байкап көрөсүздөр, номерлерди чалып байланышып көрүңүздөр. Келип чай пай ичип туруңуздар. Протокол кылып кетиңиздер. Бул жактардан нарактан дегендей чачпа чалдырганча кызыккандар болсо бизнеске чалып көрүңүздөр, номерлерин коюп койдум. Жакшы күнүрө жолугуп эле туугандар. Караматыңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.